Мындай ири бак аянттын түптөө ишкерди ак эмгек маңдай терин талап кылды. Бул 11 гектар аянтты ээлеген Кекел дыйкан чарбасынын Байыш атындагы алма көчөттөрүнүн отургузулганына 3 жыл болду. Мында 10 гектар аянтта алма көчөттөрү, ал эми 1 гектар жерине кокон гиляс тигилген. Анан баарыбыз эле бирге будай алчак, чөп айдадык, эчтеке албай, суу жок да. Кийин вообще суу тартыш болуп кетти. Анан айла жок ушу бакка өттүк да. Анан сүйлөшүп, скважина кылдырып, тештирип, анан алманы алып келип тигип, 2018-жылы тигилген көчөт. Анан капельный решениясын башка ирригатор деген фирмалар эметип берди. Анан 2020-да буйруз алып калабыз дегенбиз. Анан тилекке каршы күшү куруп кетти да. Анан Кудайга шүгүр, эми 2021-ге дайындалып атабыз. Облус башчысы Айбек Бузурманкулов аталган бак аянты менен жеринде таанышып, багбан менен баарлашып ыраазычылыгын билдирди. Анткени какыраган кайракы жерди жашылдандырып, эмгек кылуу ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Эң негизгиси биз ошо алма, алча, кара өрүк тиккиле деп атабыз да. Тик үчүн бизден бир эле аракет керек, мамлекеттен колдоо керек. Ал кандай колдоо? Мына өзүңүздөр көргөндө, мына бүгүнкү алма 11 гектар жер экен. Адам кайракы жер, суу чыкпаган жерден, жерден 111 метрдеги скважина кылып суу чыгарып, тамчылатып сугаруу менен ушунча гектар жер алманы өздөштүрүп атат. Ошону 11 гектар болбосо деле, мисалы үчүн 1 гектар алма тиксек болот да. Ошого тамчылатып сугарын киргизели, жерден суу чыгарайлы. Мамлекет тараптан Кудай буйруса бул нерселерге өтө көңүл бурулат. Багбан Кенжебек Дубашев Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан 15 миллион сом насыя алып иш баштаган. Былтыркы жылы алма бак түшүмүн берет деп күтүп жатканда суук эрте түшүп үшүк алып кеткенин билдирди. Ал эми быйыл кошумча дагы 1,5 гектар жерге муздаткыч курууну пландап жатат. Эми дагы келечекте мына жерге биз 1,5 гектар жер алганбыз, ошол жерге холодильник курсак деп атабыз. Холодильникти ошо Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондуна Назыр Айбек мырзага да айттым. Кайрылдык, жардам беребиз деп атат. Ошону холодильник болуп калса, мына бактын үстүндө жер. Алып эле ошол жака сактап, анан кымбатыраак сатканга дыйкандарга да битке өзүбүзгө да жакшы болот да. Багбан алманы үшүктөн коргоочу атайын жабдууну сатып алган. Эгерде аба ырайын маалымдоочу кызмат үшүк жүрөрүн билдирсе, бул жабдууну шамал соккон жерге коюп койсо, андан чыккан түтүн алманы үшүктөн коргоорун айтат. Жеке ишкерлерди, багбандарды ар тараптуу колдоо зарылчылыгын бул күнкү жолугушууда Айбек Бузурманкулов баса белгиледи. Андыктан бизнес баштайм же болбосо бак аянтын түптөйм деген ишкерлер болсо, жергиликтүү бийлик финансы консультациялык колдоо мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билдирет. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Букошев, Урмат Догдурбеков, Кара Буура району.